Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз айымдардан, кыздардан сизге кандай эркек жагат, чыныгы эркек кандай болуш керек деп сураганда деги эле укмуш сапаттарды санап келебиз. Жоопкерчиликтүү, спортсмен, спорт менен машыккан, жалкоо эмес, акылдуу, кругозору чоң, жакшы сүйлөгөн, анын жанында мындай скучно болбош керек, баланын жанында ар дайым менин көңүлүмдү көтөрүп туруш керек деген сыяктуучу. Тамашакөй болуш керек, тамашаны көтөргөн деп аябай көп сапаттарды санайбыз да. Ал эми ошол сапаттарды пайда кылыш үчүн биз кийин өзүбүз уулду болгондон кийин дагы ошол сапаттарды пайда кылуучу аракеттерди жасабайбыз да. Чыныгы эркекти тарбиялаш үчүн ушул жакшы сапаттардын баардыгы биздин балдарыбызда болуш үчүн эмне кылыш керек? Биз кичинесинен балдарыбызга аракет жасашыбыз керек. Ошол жолго алып кетишибиз керек. Жоопкерчиликтүү, чынчыл, жалкоо эмес балдарды тарбиялаш үчүн ата эне кичинесинен балага жол көрсөтүп, ар кандай аракеттерди жасашыбыз керек. Биз эмне кылабыз? Бир эле мисал келтирип кетейин, практика жүзүндө. Эгер ушул мен айткандардын арасында сиз өзүңүздү тааныган болсоңуз, дароо өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Мисалы үчүн 4 жашар баланы ойногону алып чыктыңыз эшикке, 4 жашар баланы. Анан ойноткону алып чыксаңыз, эшигиңиздин алдында кумдарда балдар ойноп атат. Кичинекей 4 жашар, 3 жашар балдар ойноп атат. Балаңыз эшикке чыгаар менен аларды көздөй жүгүрүп кетти. Бала кум ойноп отуруп калды. Эмне кылат эми? Кумдарды отуруп алып чачат, ойнойт. Анан эле апасынын үнүнөн чыгат. Бардың, кум кылдың, өлтүрдүң, кийимдериңдин баарын кум кылдың, кийимдериң жарабайт, тур деп. Анан бала туруп кетатканда жанында достору лопаткасын, челегин бере калат да, ойно депчи. Анан аларга кызыгып дагы отуруп калып, баягы лопатканы алып ойноп отуруп калат. Балачы челектерди алып. Дегенде кызыгып аябай оюнга киргенде дагы апасынын үнү калат. Берип кой бирөөнүн лопаткасын, эмнеге алып алдың? Бирөөнүн буюмуна тийишпе дебедим беле? Деп апасы дароо дагы кийлигишип, бала тур башка жака барып ойно, бер буюмдарын өзүнө бер ээсине. Эмне алып алдың? Ал бирөөнүн буюмдарына тийбе дебедим беле дегенде бала дагы ой деп туруп жөнөйт да, Горьканы көздөй жөнөйт. Сыйгалчак тепкен ойногону жөнөйт. Горька чыгып кетатканда эле дагы апасынын үнү калат. Каяка жөнөдүң? Эмне мойнуңду сындыргың келип атабы? Түш, жакшы эле жерде эле ойносоң, өзүңүн акыбалыңа карап ойночу, абалыңа карап. Эмнеге ал жака чыгып кетип атасың? Деп кыйкырат. Баланын ындыны өчүп дагы түшүп кетип атканда жанында чымчыкты көрө калат да, көгөчкөндөр. Анан кийин аны карап бала кызыгып, көгөчкөндү көздөй, чымчыкты көздөй басканда чымчык учуп кетет. Апасы ошол мезгилде көрүп калат дагы. Башың иштейби сенин? Эмне чымчыкты кубалайын деп ойлоп атасыңбы? Эмнеге аны кубалап атасың? Эмнеге чымчыкка тийишип атасың? Жөн жүргөн чымчыктарга тийишпе, берака кел. Бутуң боосу да чечилип кетиптир. Берака кел, байлап берейин дейт. Анан бала караса, боосу чечилип калган болот. Дагы өзү байлаганга аракет кылып, бала эңкейип, байлайм деп, бала байлай албайт өзү негизи үйдөчү, аны эч ким үйрөткөн эмес. Анан байлай албай кыйнала бергенде апасы кыйкырат. Сен байлай албайсың, алып кел берака. Бир сөздү угасыңбы, укпайсыңбы сен өзү? Мен сага айттым, кел берака, боосуңду байлайын деп апасы кыйкырат. Анан бала эмне кылат? Анан айласы жок апасынын көздөй жүгүрүп жөнөйт. Кетип атканда жыгылат, чалынып, баягы боосуна чалынып жыгылат. Анан бала ыйлайт. Эмне кылат? 4 жашар бала жыгылганда ыйлайт да. Анан апасы сен менен чыкканга болбойт, эчикке ойногондо чыкканга болбойт, жакшылыгы жок. Экинчи сени оюнга алып чыкпаймын. Дайыма ушунтесиң, үйдө камалып отурасың эмдигиде. Мен сени эчикке алып чыкпайм ойноткону. Баладай болуп бир жакшына ойнобойсуң деп. Карап көрүңүздөр. Бул жерде бала да күнөө, же балага бир нормальный оюн ойнотпой койгон эне да күнөөбү? Карап көрсөңүздөр. Балага эркиндик берген жок. Баланы аякка басайын деди, бастырбады, бул жака басайын деди, бастырбады. Бала эчке чыгып ойноп, ошол кумду кармалап, кумдун кандай экенин билиш керек. Кум деген чачып ойносун, балдар менен кошо таанышсын, чымчыктар менен, жаныбарлар дүйнөсү менен таанышсын, учкан куштар менен таанышсын, Ошентип бала бул аалам менен, дүйнө менен таанышат да. Биз эчтеке уруксат бербей эле баланы тыя бергенибиз да болбой калат. Биз балага өтө эле камкордук кыла берген болсок, анда бала чыныгы эркек болбой калышы мүмкүн да. Аяй беребиз,
коркок, өз алдынча иш кыла албаган эркек болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз балдарыбызга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ойносун, жүгүрсүн. Анан дагы эшикке алып чыгып ойноткондо биз мисалы кумурсканы карап, көпкө чейин гүлдөрдү карап отура берген болсо, күнүгө чыгып эле карай берген болсо, эмне кечке эле карай бересиң ушуларды деп айтабыз да. Биз аларды эми канча жылдан бери көрүп жадагандырбыз, бала үчүн ал нерселердин баардыгы кызык да. Ошондуктан балага тыюу салбай, баланы эшикке ойногону алып чыкканда эмнени карап атат, эмнени көрүп атат, таанышсын жаратылыш менен, канаттуулар менен таанышсын. Биз аркасынан гана ээрчип жүрүшүбүз керек. Аны кармаба, муну кармаба, түз бас, кыйшык бас дей бербейчи. Ошо балдарыңызга бактылуу балалык тартууларыңыздар, баардыгыңыздарга бактылуу жашоо каалайм.